45 минут сары майдай күткөн заказымды жабалы. 34 минута. 1 минут 443. 286 сом кошулду. Ассаламу алейкум экендештер. Куба такси каналына кош келипсиздер. Арбаңыздар. Мен 1 жылдан бери ушу таксини тарта эле экенмин да камерагачы. Мен муну постоянно иштеген ишимди тартып көрсөтүп турчумун да. Анан ойлонуп көрсөм, вообще тарта эле экен. Анан бүгүн чечтим силерге тартып берип көрсөтүп берейин депчи. Бүгүн 17 июнь 3-күн. Иш күн да. Эч кандай суббота эмес, пятница эмес дегендей. Ошон үчүн биз менен бирге болуңуздар кечке чейин. 12 саат иштейбиз, 12 сааттын ичинде эмне болгонун баарын сизге көрсөтүп берем. Такси иш кандай болуп атат, деги эле ушу Москва шаарында такси сервисинде эмне болуп атат баарын айтып бермекчимин. Так что бизден алыстабаңыздар. Так, экинчи заказды алдык Павлецкиден. Ал эми ким жакшы таксопарк издеп аткан болсо, ушул келечек парктын сунуштамакчымын. Таксопарктын проценти, если трудовойдо көрмөшсөңүздөр 2% 3 рубль алат. Негизи бул парк ар кандай эмелер, самозанятый болуп иштесеңиздер болот, без самозанятый иштесеңиздер болот. Ишеничтүү парк, бул парк менен өзүм көптөн бери иштешип келем. Так что Куба таксиден келдим деп иштей бересиздер. Москвада бензин кымбаттады. Отастарда 92-нчи бензин эме болуп калды. 71 сом дейби, канча сом дейби. Анан барып заправка кылганда көрсөтөй. Москвада кыргыз мекендештер таксиде азайды. Байкадыңыздарбы? Орустар өздөрү көбөйдү. Кыргыздар азайды. Эмнеге дейсиздерби? Баардыгы эле белгилүү болсо керек. Бүт эле ушу документация боюнча ооруп кетти да. Реестрге түшүп калышат. Жана миграционный печатка койдура албай калышат. Ошондуктан Кыргызстанга тажагандан кетип калышат. Ошон үчүн мен кененирээк сөз кылып берем. Лайктан коюп, оюңарды жазып кетиңиздер. Мен да ушу сменаны 1 жылдан бери тартып эле экенмин да, жаман сагынып кеттим. Бүгүн бир тартып силерге көрсөтүп берейинчи. Жана 2 заказды кылдым. Крокус Ситиге экен, аяка барбай калдык. Метродон эле чыдап койдум. Бүт жер турат да, бүт жер. Пробкадачы. Анан метро менен кете берейинчи, уважаемый водитель. Давай дедим, метрого чыдап койдум. Бүгүн колдон келишинче канча заказ алганымды көрсөтүп берем. Аягында канча таптым, канча расход кылдым, бензинге канча кетти, тамагыма канча кетти. Ошонун баарын көрсөтүп берейин, Негизи таксистер жакшы көрөт да сменанычы. Тартып кылсаң. Мен көбүнчө подписчиктерим баягы таксистер да. Таксистер көрөт. Мындай оор окуп смена тапкангачы. Көрө албайт там жакшы. Бензиндер кымбаттап эле экен го, 64.92, 65 кен, 95 71 кен. Элдин баары эле ызчот, бензин кымбаттады, анан тачамачады. Канча шеттен чыксам группалардан айтып калыштыр да, бензин кымбаттаптыр. 95-71 сом болуп калыптыр депчи. Антан алып койдум эле да. Кофе алыш керек болду, кофе алалык, кофе. Макдоналдстан. Бизде Кыргызстандан, башка жерден көрүп атсаңар, бизде мында Макдоналдс бар деп эле мактана бербейм. Макдоналдстан келип, кофе алсаң болот. Бургер алсаң болот деп эле. Кофе албаса албай калды. Мен негизи кофени көп ичем да. Таксисттерге келип атты. Вообще мындай сүйлөй албай калыптыр мен сменаны татканга. Азыр бул жерден барып туруп заказ алалы 1-3 дегенден. Ошодон заказ алсак 1-3 менен жаап берет. Боп кетебиз го, боп кетебиз.
бол батыраак. Доброе утро. Доброе утро. Американо 03, пожалуйста. Американо 03, сироп карамель Нет, добавим. ничего не надо, спасибо. Хвостик с сыром горячий на завтрак. Спасибо. Проезжайте, пожалуйста, следующему окошку. Кийинчерээк байкап атасыздарбы? Негизи бул таксиде такси мекенештер азайып кетти. Эмнеге? Орустар өздөрү көбөйдү, кыргыздар азайды. Анткени документация боюнча кыргыздарга кыйын болуп кетти да. Реестрге түшүп калышат. Жана миграционный печать деген бир баланс чыккан, ошону кое алышпай калып. Анан тажагындан кыргыздар кетип атат. Депорт болуп атат дегендей. Азайып кетти мекенештер негизичи. Кыйын болуп атат да Москвада. Ар кандай закондор чыгат. Закондор өзгөрүлүп атат дегендей. Так, биз эми ишти кылалы. Саат 9:30 болду. Мен негизи үйдөн саат эртең менен 7:15 чыккам. 7:15 чыгып 8:de алдым бир заказды, 45 мүнөт отуруп. Бүгүн чотто мындай эме. 3-күн слабыраак да кичине. Не болуп атат? Желание менен чыктым бир 12 саат иштейин депчи. 12 саат көптөн бери иштей элекмин да. Анан кайра ушунча айтты, анан иштейин десе ушунча айтты анчы. Негизи Кудайга шүгүр жумуш бар иштегендергечи. Жумуш постоянно бар Москвада. Жумуш жок калбайбыз. Просто ошо орусча айтканда желание керек да, желание. Желание болсо эле негизи баары жерде жумуш бар да. 1-2 менен заказ алдым. Крокус Экспо барат экем жана барып алган жергечи. Промокодум бар эле, промокодду күзөйүн окуй. Мындай кетирбеш керек. Канча сом чыгат дейсиң, кана? Айтып калчы, жазып коелучу бияка. 1 саат промокод кетти. Негизи бул салонун ичине камера кошуп болот да, камерам бар болчу, алып таштагам. Бул 70 май деген эски эме, бул байкушта иштеп атабы, иштебейт абы билбейм. Жакшы камера болсо айтып койгочу, кандай камера коюш керек салонго. Анткени улам телефонду алып чыгып тартканга вообще неудобно болот да. Анан баягы салонго эле камераны коюп коюп, ушундай эле тартып коюп жүрсөң, сонунга ошош керек болот да. Крокус Экспо келип калдык. 1 саат 24 мүнөттө, негизи 1 саатты берген. Ой, эле. Бирок пробкада туруп калдык. Не кылып атат, база берейинчи. 2600 дейт. 2788 болуп калды. Ошондо 3000 болуп жабылды да. Нормально. Что-то в последнее время вообще пробка болот, жигиттер. Көрүп аткандар, таксисттер айтып койгочу. Буларды билесиздер да эмне болгонун, Билгендер болсо, жазып коесуздар комментарийдан. Так, домой коелу. Мен негизи обедти үйдөн кылам да. Обедти кылалы дагы. Обедтен чыгып алып иштейбиз. Бензин куюп атабыз. 92, 64 сом 40 тыйын экен. Эмнелер кымбаттап кетиптир, анан кача-мача болот, түшүнбөй атам, нормально го. Так, 18 трубка, 20 трубка болот. Ал эми баягы мени жан көрүп аткандарга түшүндүрүп кетейин. Москва шаарында көптөн бери таксиде иштейм. Комфорт плюс тарифинде. Машинам аты Соната, Hyundai Sonata. DN8 деп коесуңар го. Ошол. 2021-жылы алгам салондон наличка. Ошондон бери айдап жүрөм, 5 жыл болду. Пробеги 387 000 болду. Бул машина уже өзүн актап койду нормально. 3 жол актап койду да. Кыргызстанга 3-4 жол бардым, Ташкентке бардым. Бул машинанын кыдырбаган жери калбады. Сонун машина экен, жакты мага. Ал эми биз заказды күтүп атабыз. Домой койгонбуз. Домой бербей атат. Татканда унутуп калыптырмын мен ушу камера татканда. Крокус Экспо центр жанында турабыз.
заказ берсе үйгө барып эт кылып кайра чыгалам. Энди заказ алып келдик. 35 минутта 1269 сом. Что-то мен боп кетиптам да менчи. Ботанический садка келдик. Эми бир заказ берсе, ошо менен үйгө кетсек керек. Домой мен алдым заказды. Машинамды бир обзор кылып коеюн силерге. Ушул машина. Бул байкуш арты урулуп, урулуп. Үч жолу урушты окшойт артыма. Бирок менин күнөөм эмес да. Бул бамперлер бүт алмашылган. Артындагы байкуш. Эшиктер өзү эле ачып жабылат. Темири кармап алган. Вот ашасың да. Ачканда кайра өзү жабылып калат. Присоска бар да. Ушундай машина. Кандай дейсиздер? Ээсине берелиби же кое туралыбы, иштейлиби? Ушу менен. Астында видео регистратор турат. Мындай. Лобойлор жарак кеткен. Ушундай. Так, внешний ход деген жака келдик. Проспект Мира 11 минутта 563 сом. Иш сонун болот, бирок иш мага жагат да. Так, кандай кылсак экен, кайка барсак экен? Домой деп турат бул өзүчү. Домой береби дагы. 6 минут калыптыр. 6 минут сом иштеп коюптур. Саат 11:30 болду. 8 баштаганбыз. Сонда бирок бул жерде неме да? 1 сааттык промокод менен 3000 сом иштеп алдым да. А так 700-800 сом минус болмокмун да. Комиссия менчи. Ким негизи таксилерде иштеп атат, канча таап атат, жазып койгула таксистер. Иштесе болуп атабы, болбой атабы, кээ бирлер баа жумуш болбой атат деп, алгандар алып атат дегендей. Жазып койгулачы бир. 38 минутта. Что-то бул турушта бат эле болуп кетем го дейм, 36 минутта 1800 рубль почти. Вай. Баракасын берсин. Так, 16 минутта 743. 43 дегенде. Тажик туугандарды алып келдик. Үйдөн обед кылып чыктым. Обед кылып, 2 заказ кылып, анан тартып аткан кербезим. Так, мекендештер, мен домой коюп атам. Саат 7 болду. Негизи эртең менен 8-дерде баштаган болчумун. 10 заказ кылыптырмын. 10 закастан 9000 болуптур да почти. 11 рубль кетип калыптыр. 9000ге. 9000ден 1200 сом минус кылабыз. Обедти үйдөн кылдым, ошондо 7700 болобу, ушуну калып кете. Математикте жазып койгулачы. Обедти үйдөн кылдым дегендей. Кудайым көрсө эмкисинде жакшыраак кылып тартып берем. Азыр иштер чыгып калды. Негизи 12 саат иштейин деген, бирок 1 саат калды. Негизи 12 саат болгондочу. Үйгө кетели. Пробка азыр башталат. Үйгө барып салалы. Көрүшкөнчө аман болуңуздар.